Саламатсыңар балдар? Саламатсызбыз. Отырабыз. Ары соопту, ары жоопту, ары коопту кесипте 32 жылдан бери аркалап келе жаткан Дадаева Айнаш эжеке түйшүктүү милдетти аткарып келсе да, кесибин сүйүп, ага бардык күчүн жумшайт. Балдарды сабаттуулукка, көркөм сөз өнөрүнө үйрөтүп, сөз байлыгын өстүрүүгө, Кайда облусунун элдик педагогиканын негизинде тарбиялап, билим сапатын көтөрүүнү эң негизги максат кылат. Тамсилдеги кээ бир терс каармандардын образын эч качан жашооңо кабыл алба. Сен жаныбарлардын деле жакшы сапаттары бар да, ошондой образ. Азыркы муундун көркөм адабиятка сүңгүп кирүүсү татаал болуп жаткан мезгилде, каарманыбыз окуучулардын оюн түшүнүп, болушунча интернет ааламынан тартып чыгуу үчүн өзүнүн болгон тажрыйбасын колдонуп, өзгөчө заманбап ыкмада сабак бергенге аракет жасайт. Азыркы муундун балдары менен иштеш өтө оор. Анткени балдардын психологиясы, балдардын өздөрү технологияны өздөштүрүүсү, айрыкча балдардын интернетке сүңгүп кирүүсү менен балдарды көркөм адабиятка бираз көркөм чыгарманы окутуу биз үчүн, адабиятчы мугалимдер үчүн, орус тилчилер үчүн көйгөй. Бирок анын дагы жолун таап, чыгармадагы ошол көркөм адабияттагы каармандай болууну эңсетип китеп окутса болот. Мен андан эч кыйналбайм, анткени балдар менен иштешүүнүн жолун, тилин таба алам. Кайсы жаныбарды көрдүң? Карышкыр. Кайсы жаныбарды көрдүң? Өлкө. Ана амчы. Койду көрдүм. Койду. Андан кийин эмне жептир? Окуучулардын сүйүктүү мугалимине айланган эжейдин сабагын эч бир окуучу калтырбайт. Ар бир сөзүнө кулак түшүп, өздөрүнө руханий азык алып, ой жүгүртүүсүн тереңдетип келишет. Биздин эжеке аябай жакшы, тартипти сүйө турган мугалим. Айнаш эжекенин жанына киргенде биз өзүбүздү чыныгы окуучудай сезебиз. Анан Айнаш эжекеге аябай ыраазыбыз. Бизге аябай сонун сабак өтөт. Айнаш эжекенин сабагынан биз тартиптүү болгонду, чыныгы окуучулукту үйрөнөбүз деп айта алам. Дептерибизге жазабыз. Бүгүн күнгө 9 айынын 4-ü. Бүгүнкү биздин темабыз. Бүгүнкү күндө мугалимдин алган айлыгына чыдабай көптөгөн жаштардын алган дипломдору үйдүн бир бурчунда жатканы баарыбызга эле маалым. Ал эми дал ушул кесиптин аркасынан түшүп, өлкөнүн келечегине билимдүү жаштарды тарбиялап берем деген Илгиз мырза жаш мугалимдердин катарын толуктап, аларга татыктуу тарбия берип, билим үйрөнүүнү сээп келет. Ар бир класстагы окуучулардын мүнөзү, абалы, алардын билими, ой жүгүртүү деңгээли ар түрдүү. Биз жаш мугалимдер алар менен тыгыз иштешкенге аракет кылабыз. Окуучулардын да биз менен болгон мамилеси жакшы. Өзү жаш болгонуна карабай, өз ишин мыкты билген, сабактарына өзгөчө көңүл бөлүү менен окуучулардын жүрөгүнөн түнөк таап, алардын сүймөнчүлүгүнө айланган мугалимди бардык окуучулар сыйлап, урматтап, жакшы көрүшөт. Илгиз агай бизге ар бир теманы жакшы түшүндүрүп берет. Жана ал нерсени тереңдетип, слайдтар менен, китептер менен сабактарды кызыктуу өтөт. Мугалимдик кесип ары сыймыктуу улуу кесип. Ар бир мугалимдин жеткирүү методикасы ар башка болот эмеспи? Алардын ичинен өзгөчөлөнгөн мугалимдер номер 52 мектептин кыргыз тили жана адабияты сабагынан берген Айнаш Дадаева жана Илгиз Шамырзаев. Бул мугалимдер бир гана мектепте эмес, шаар райондордо өзгөчө кадыр баркка ээ болуп, көптөгөн ийгиликтерди жаратып келишет. Айнаш эжекенин шаардагы бардык кыргыз тили жана адабияты мугалимдеринин секция башчысы катары гана бардыгы билет. Буга чейин ал ишти аркалап келген. Биздин мектепке келге чейин да аркалап келген. Анын буга чейинки окуучулары, сабак берген окуучуларынын Закиров Хантемир деген жигитибиз республикалык олимпиадага чыккан. Ал эми Илгиз агай тууралуу айтсак, мына жаш мугалим 2018 сынагында 1-орунду багындырган. Бардыгы билет. Сабактан сырткары Билерман Ордо клубунун 2 жолу 3 жолу мыкты оюнчу намын алды. Ал эми ошол эле мезгилде сабакты айта турган болсок, эми жаштардын негизги өзгөчөлүгү бул заманбап технология менен биргеликте элдик таалим тарбияны, элдик буга чейинки салттуу сабакты айкалыштырып өткөндүгүндө. Түйшүгүнө карабай мугалимдер кесиптин ырахатын эч нерсеге алмаштырбайт. Мектепке кадам шилтеп кирип келген окуучулар ардактуу кесип ээлерине айтып бүткүс кубанычы тартуулайт. Майрамыңыздар кут болсун.